Аталган мектепте бир нече ийримдер иштейт. Алар драм көркөм чыгармачылыгы, хор, комуз, ооз комуз, би өңдүү, түрдүү өнөрдүү балдарга акысыз үйрөтүп, шыктуу балдардын шыгын ого бетер арттырат. Мындай ийримдерди жетектеген өнөр адамдарынын бири аты таанылган белгилүү обончу жана аткаруучу Адылбек Кыязов. Анын айтуусунда отчеттук концертте драм ийриминин катышуучулары койгон спектакль көрүүчүлөрдүн ыраазычылык көз жашына арзыптыр. Аккем спектаклинен үзүндү көрсөтүп бердим. Элдин баары, мугалимдердин баары көздөрүнө жаш алып, кол чаап, балдардын баары жыргап, аягында кетирбей кол чаап турду. Ар нерсенин таланттын болобу, же башка илимдин, билимдин болобу башаты мектептен башталат. Биз дагы мына кыргыз элине ошол мектептен өздүк көркөм чыгармачылыгына катышып такай. Анан ошентип, андан кийин улам окуп, чокуп жүрүп отуруп элге таанылдык да. Ошондой эле азыр бул балдардын арасынан да ошондой ырга ышкыбыз, комузга ышкыбыз, башка чөйрөгө, ооз комузга ушундай шыктуу балдар, ушундай кызыгуу пайда болот дагы. Ошондон кийинки келечегин өзүн туура тандап алат деп ойлойм. Мен ооз комузга көптөн бери катышам. Мага ооз комуз абдан жагат. Биздин эжебиз бизге абдан жакшы үйрөтөт. Мен деген майрамдарда биякта чек беребиз, баарыбыз бизге жакшы эле үйрөтөт. Жетишесиңби сабактарды укканда? Ооба, сабагыма жетишем, мага тоско болбойт. Мектепте көптөн бери эмгектенип келе жаткан педагогдордун бири Гүлмира Адыкова кол өнөрчүлүгү боюнча, Алими Рынат Сутенов комуз боюнча ийримдерди жетектешет. Өздөрү окуткан өнөргө шыктуу өспүрүмдөр үйрөнгөн өнөрлөрүн көпчүлүккө татыктуу тартуулай алгандыгы үчүн кубанычтарын жашыра албай кудуңдашып, негизги максатыбыз балдарга мындай ишибиз аркылуу улуттук баалуулуктарыбызды, маданиятыбызды сиңирүү дешет. Жылдык отчет деген болот, ар бир мугалимдердин, ошондой эле кружокту жетектеген мугалимдердин дагы бүгүн ошолордун жылдык отчетуна эң мыкты аткара алышты. Себеби дегенде, бу жерде окуучулар ушул үйрөткөн агайларынын ошо үйрөткөн иштерин, өнөрлөрүн абдан жакшы көрсөтүп бере алышты. Жакшы деңгээлде деп айта алам. Себеби дегенде, балдар чыгармачылыкка уже берилип, абдан сонун аткарышты. Бу жерде залда ата-энелер да катышты. Ошондой эле биздин мектептин директору болду. Керек болсо жана Адыл Кыязовдун чыгармасынан балдар эмес, бизде баарыбыз көзүбүздөн жаш чыгып кетти. Ар кай жакта мейли айылда болобу, же райондордо болобу, областта болобу, мектепте болобу, бул жетекчи маданиятка жакшы көңүл бөлбөсө, ал маданият ошойдон каралбай калат. Рынат деген жигит ошо комузду жетектейт. Бул жөн эле комузду үйрөтүп койбой, нотаны да кошо үйрөтөт да. Мунун артыкчылыгы ушундай. Албетте, азыркы мугалимдердин маянасынан улам мектепке таланты менен эл оозуна алынган адистерди тартуу да оңой эмес. Аларга балдар үчүн мындай ийримдердин мааниси канчалык баалуу экенин айтып ынандырууда мектептин жетекчиси тажрыйбалуу. Буларды да кармаш өтө кыйын экен. Ага болбой айтып айтабыз, балдарды кызыктырыш керек. Ушул арасынан бир экөөнү өстүрсөңөр дагы силердин жумушуңар болуп, силерге авторитети кетет деп айтам да. Мунун алдында да Чырмаш Төрөбеков иштеп кетти, дагы артисттер, алардын эми убактысы көп гастролге четкен да. Тилин тапканда творческий иштейбиз да. Алардын айткандарын эми условия түзүп бериш керек да буларгачы. Творческий адамдардын немеси ошон экен. Эми условияны өтө деле жакшы түздүм деп ойлобойм, бирок по мере возможности дагы түзгөнгө аракет кылам. Кайля Карбекова, Эдил Абдулмежинов, Толгон Айтурсунай кызы, билим жаңылыктары.